Bismillahirrahmanirrahim. Şu жарык күнгө жеткирип мечиттин ачылышына күбө кылып турат. Мынакей кайсыл жерде мусулмандардын өзү шаайр, мусулмандардын адаты. Кайерде ушул жерде бир айыл салынса, кайсыл жерде ушул жерде бир конуш болсо, ал жерге биринчи мечит салынат. Эмне үчүн? Бул мечитти билесиздер. Бул жакшылыкка чакырган, адамды туура, таза, ынтымактуу, берекелүү жашоого чакырган. Мына ушу мечитти машалла ким кандай демөөрчү, каяктан гана сооп табапмын деп салышты. Эми сиздер биздердин мойнубузда ушуну бир карып кылбай, ушуну кар кылбай, ар бир азанда мечитке келип, ушул жерде ынтымакта, улутка, урууга, регионго бөлүнбөй, жамааттарга бөлүнбөй, баарыбыз бир сапта туруп, бир сажда кылып, бир колубузду көтөрүп, элибизге, журтубузга, ааламда мусулмандарга, инсандарга фата кыла турган ушундай бир жакшы, мынакей Алла Таала мечит насип кылган экен. Араңыздарда дуа кылса, дуа кылгандар болуш керек. Энелерибиз, эжелерибиз, аксакалдарыбыз, аталарыбыз дуа кылган болуш керек. Мынакей татынакай мечит түшүп калды. Буга биз шүгүр кылайлы. Шүгүр кылсак Алла Таалам көбөйтүп бере берет. Куранда Алла Таала айтат: "Иннама я'муру масажидаллах ман амана билlah wal yawmil akhir." Мынакей Алла Тааланын мечиттерин кургандар ким? Ыйманы бар киши курат. Мечиттерди эми булар материалный жактан куруп берди. Болбосо азыр бирөөгө бир сом бере турган заман эмес. Ушундай калыс Алланын үчүн, ыраазычылык үчүн деп чырайлуу кылып мечитти куруп берди. Эми курулуш бир материалдык жактан болот, бир руханий жагынан болот да. Руханий жагынан кандай? Бул мечиттерде намаз окулсун, азан айтылсын, таалим, тарбия иштери болсун, тазкиятун нафс, адам өзүнүн нафсы менен күрөшө турган жайда булчу. Текеберликтен тазалана турган, көр албастыктан тазалана турган, кара ниеттиктен тазалана турган, ушундай тазалана турган бул жер. Бул жалгыз эле 5 убакыт намаз үчүн эмес, 24 саат руханий азыктанууга, руханий дарыланууга жана ушундай бир Алла Таала менен байланыш болуп, ахиретке даярданып, бейиштен улуу даражаларды алганга, ыйманды үйрөнүп, ыйманды бекемдегенге, исламды үйрөнүп, ислам менен жашаганга аракет кылганга, пайгамбардын сүннөттөрүн үйрөнгөнгө, мына ушундай бир жакшы борбор дейбизби? Жакшы Алла Таалам ушундай мечит салып берди туганда. Мечит Куда каласа, ушул эл, ушул жерде турган элдер. Мечитти айткан: "Инна аввала байтин вуди'a лин-нас лаллади би Бакката мубарака ва худан лил аламин." Эң биринчи ааламда о Адам алейхиссалам ошол жаралгандан тартып биринчи ушу Бакка деп коет Курандагы, Меккенин экинчи аты. Уммул Кура дейт, Баладул Амин дейт, аттары көп. Ушунун бир аты Меккеники Бакка. Бакка Мекке шаарында курулду дейт. Байтулла, Каба, кыбланы карап намаз окуп атабыз. Эки максатта. Кайсы? Береке үчүн жана хидаят үчүн. Адам болуп жашайм десе, ушунун аты хидаят. Болбосо жашоонун 3 түрү бар. Айван болуп жашаган бар, макулбу? Шайтан болуп жашаган бар. Шайтандын атын аткарып, шайтанга дос болуп. Же болбосо жырткыч айван болуп жашаган бар. Пайгамбарлар келет эле, инсан болуп жашагандын жолун көрсөттү. Ошонун аты хидаят деп коет. Мынакей мечит, демек ушул адам болуп жашаганга, бири-бирибизге зулумдук кылбай, бири-бирибизге кайрымдуулук кылып, бири-бирибизге боорукер болуп, бири-бирибизге жакшылыктарды кылып, бири-бирибизге жакшылык пайдалуу болуп, бөлүнүп жарылбай, мынакей баарыбызга кандай бир жакшы иштерди кыла турган ушу мечит. Экинчи береке үчүн. Мынакей баарыбыздын Алла Таала өмүр берип атат, ырыскы берип атат, ден соолук берип атат, баарыбызга бала чака берип атат. Ушуларга береке болсун десек, мечитке байланайлы. Мечиттин азанын укканда Алланын чакырыгы бул. Аллахумма робба хади даъвати тамма. Пайгамбарыбыз айткан, Аллаху акбар деп азан айтылгандан кийин ушу дуаны кылган. Робба хади даъвати тамма. Толук бул даъваттын робу Алла Таала. Бул мечит Алланын чакырыгы. Сиздин ата-энеңиз чакырса кантип барасыз? Бадыша чакырса кантип барасыз? Бадышалардын бадышасы чакырганда барбай коесузбу? Кандай? Муну уят керек тугандар. Алла чакырып атса, анан келбей койсо кандай болот? Жумушту кылба деген жери жок. Жумушту кылайлы. Ар бир адам өзү кесибин кылсын, үй бүлө бала чакасын баксын, баардыгын карайлы, адал жолу менен, шарият жолу менен. Бирок качан азан айтылганда, жумушту таштап, Айша энебиз айтат: "Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам биз менен ойнойт эле, бизди эркелетет эле. Ушу кадим, эмне болот эле? Азан айтылганда биз таанугандай эмес, тааныбай калат эле. Азан айтылганда болду. Аялдар үйлөрдө намаз окусун, эркектер балагатка толгондор мечитке келип намаз окусун. Мечиттен ушул жактан нурду алып, руханиятты алып, жакшы таалим тарбияны алып,
базарга барат, үйүнө барат, көчөгө барат, жумушка барат. Ошо нур менен, ошо тәлим тарбия менен анан биз чөйрөбүз, элибиз оңолот тугандар. Пайгамбарыбыз айткан: "Ал-масжиду байту кулли тaqi", мечит Кудайдан корккан адамдын үйү, уурулардын тоба кыла турган үйү ушул. Интриган, дагы эмне деген балакат салакеттер чыккан. Ушакчылардын тоба кыла турган, жала жапкандын тоба кыла турган үйү, урушкандар элдеше турган үй. Мынакей, тугандар, ошондуктан бул Кудайдан корккан адамдын үйү экен. Бирөөгө зулумдук кылбаган, адилеттүү болгон, таза жашаган адамдардын үйү. Ошого тарбияла турган келиңиздер, ушунда татынакай Алла Таалам насип кылыптыр, буйурсун. Мечит ушу түбөлүктүү болсун, берекелүү болсун, элибиздин башын бириктире турган, руханий агарта турган, тарбия кыла турган ушундай болсун деген иншалла чоң үмүттөбүз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан ушу мечитти жерин бөлүп бергендерге, ушу мечиттин ар бир ушу кышына, ар бир нерсесине ушу көмөк көрсөтүп, демөөрчүлөргө аты аталбаган, узак Саудия мамлекетинде жана башка бизге кабар келишине караганда ошол жерде менин аты келбесе дагы, мынакей туугандар, ушу биздерге мусулманчылык милдетин аткарып мечит салып берип атабы. Эми ошолорго биз ыраазычылык кылып дуа кылайлы. Ушул жерде канча усталар иштеди. Сиздерге рахмат. Ысык чайын алып келип, нанын алып келип берип турдуңар. Ушул жердеги жергиликтүү мына бийлик келгиле деп документтерин тууралап, ушулардын баарына аракет кылып жардам бердиңиздер. Бунун баардыгын Алла Таала кадырдан зат, билүүчү зат. Инналлаха шакирун алим. Инсан мүмкүн кадыр барктабай, рахмат айта албай калышы мүмкүн. Бирок Алла Таала антпейт. Алла унутпайт. Алла Таала текке кетирбейт. Ким кандай ниетте, кандай салым кошкон болсо, жараткан Алла эселетип берет аны. Алла Таалам дүйнөдө дагы, ахиретте да жакшыртарды берет. Урматтуу эл, халк, дагы бир жолу мечитиңиздер куттуу болсун. Жараткан Алла Таалам кыргыз элине насип кылып, ушул жерде жакшы биздин ыймандуу кыздарыбыз, ыймандуу балдарыбыз тарбия алып, бүткүл ааламга ислам динин таркатуучулардан кылган болсун. Рахмат ва ахирунда.